бир адамдын досу тууралуу жазган эскерүүлөрүнөн. 4-күnkү кызмат боюнча болчу адаттагы жолугушууга камданып жаткам. Телефонго видео чалуу келип калды. Экрандан досумдун аты жөнүн көрдүм. Көргөн көзүмө ишене албай, шашкалактап, өзүмө өзүм жооп бере ойлонуп жаттым. Чын эле досум чалып жатабы? Акыркы күндөрү жада калса, келинчеги да телефонго жооп бербей жатты эле го деп. Жооп бериш үчүн телефонду басарым менен досумдун көрүнүп жатамбы деген үнүн уктум. Экранды карадым. Мына мен үчүн эң кымбат болгон досум. Өңдөн азып, арыктап калган жүзүндө баягы эле жылмаюусу, гүлмөңдөгөн көздөрү турат. Досум, мен сен менен коштошуп коеюн деп чалдым. Бир нече күндөн кийин мен ыйсаны көрөм. Асманга кетем. Өзүмдү кармай албай ыйлап жибердим. Көз жаш арасынан өзүмдүн макул эместигимди билдирип, биз сыйынып, орозо кармап жатабыз. Үмүт бар да акыры дедим. Досум жооп беретинде, жакында ыйсаны көрөрүм, чоң кубаныч да деди. Анан ал биздин достугубуз жөнүндө шыктандырчу, кубат берчү, өмүр бою эсте калчу улуу сөздөрдү айтты. А мен биздин ошол акыркы, кыска, чын жүрөктөн болгон олуттуу сүйлөшүүбүз кайсы сөздөр менен аяктаганын эстеп калбаптырмын. Телефонду өчүргөндөн кийин катуу ыйлап, чөгөлөп отурдум. Оюмда досумдун күчтүү бир сөзү кайра-кайра жаңырып жатты. Мен жакында ыйсаны көрөм. Мен ушул жөнөкөй, ошол эле учурда кереметтүү болгон, жан дүйнөнүн тереңинен чыккан, чыныгы үмүткө толтурган сөздөрдү кайра-кайра кайталап жаттым. Кымбаттуу, сүйүктүү досум, сен мен үчүн өтө кымбат элең. Сенин ички дүйнөң мээримге, жакшылыкка толо эле. Жада калса, өмүрүңдүн акыркы мүнөттөрүндө жакшы сөздөрдү айтып, шыктандырып койдуң. Сенин ордуңа да жашап, эмгектенгим келип калды. Рахмат сага. Мени менен болгон акыркы сүйлөшүүң үчүн рахмат. Сен менин көңүлүмдү, багытымды ыйсага бурдуң. Эми асманда көрүшкөнчө, досум.